Саламатсыздарбы угармандар. Мен атым Улан. Быйыл Кудай буйрса 40 жашка чыгам. Келинчегим бар, 3 балам бар. Мен ушу Кудайга, Иса Машаяка кантип ишенип калганымды айтып бергим келет. Негизинен биз чүйдө чоңойгондуктан, биринчиден, экинчиден коммунизм учурунда чоңойгондуктан биздин үй бүлөдө мындай дин тутунуу деген жок болчу. Анткени ал учурда буга тыюу салган болчу. Ошондуктан биз светтик өлкөдө чоңойгондуктан биздин үйдө ал тууралуу деле сөз болчу эмес. Кадимки балдардай эле көчөгө чыгып ойноп, мектептен маймылдан жаралганбыз деген сабактарды окуп ушинтип эле жүргөнбүз. Бирок баары бир Кудай тарабынан салынган адамда интуиция болот экен. Бирок баары бир деле жүрөгүндө суроо пайда болот. Каяктан келгем жана каяка барам деген. Бул жүрөктөгү суроону сен ошол учурда кичирээк кезде көп деле маани бербейсиң, бирок бир аз чоңойгон сайын бул суроо сенин жүрөгүңдү өйүп баштайт. Ошентип жүрүп, өспүрүм куракка келгенде жашаган жеримди которуп кеттим. Мектеп которгондо көбүнчө балдар билет болсо керек, кандай абалга туш болот. Кыйын эле болду мага ошо мен барган чөйрөгө кошулуп, алар менен бирге ойноп, алар менен бирге кылмыш кылып, алар менен бирге иш кылып дегендей болуп, ушундай абалга туш келип калгандыктан мен ал чөйрөмөн чыга албай калдым да, өзүнчө бөлүнүп. Алар эмнени кылса ошону кыласың, ойносо ойнойсуң, урдаса урдайсың, мушташса мушташасың, күлсө күлөсүң дегендей. Ошол учур бул 96-жыл болчу, как раз өтө кыйын учур болчу Кыргызстанда жашоо, жумушсуздук дегендей. Анан ошол учурда досторума кошулуп калдым. Анан ал жерден талпа болуп мушташмай, ушундай өзүм билем деген ушундай чөйрө болуп калгандыктан биз кылмыш чөйрөсүнө кошулуп кетип, ал жактан анан Кудайга жакпаган иштерди көп кыла баштадык. Бирок баары бир жүрөктө эмнегедир ушул кылып аткан ишим туура эмес деген ой боло берет экен. Акыры ошентип жүрүп, жүрөктө Кудайдын алдында жооп берем ушул кылган иштерим үчүн деген бир мындай өйгөн бир нерсе пайда болот экен. Баары бир бул нерсени кылбаш керек деп мындай жүрөгүңөн түшүнөсүң, бирок баары бир чөйрөңөн чыга албайсың, ал иштерге кайра эле бара бересиң. Ошентип жүрүп, бир күнү ишибиз милицияга ашып кетти. Анан ошондон баштап анан өзүмчө мындай суроого такалдым. Эми мындан ары кандай болот? Жаш туруп эле ушинтип келечегимди талкалап аламбы? Андан кийин кандай болот деген ушундай суроолорго келип такалып калдым. Анан ошол учурларда мен Кудайга үнүм жете баштады. Баш оорубагандын Кудай менен иши жок дегендей болуп жашагам дагы чейин. Анан качан мен кыйынчылыкка туш келип калганда анан Кудайды издеп баштадым. Ошондо ошол учурда биз бир досумдун үйүндө машыкчыбыз. Мен досум экөөбүз машыкчыбыз. Ошол досум экөөбүз барып машыккан үйдө Канат деген устатым бар болчу, машыктыруучум десем болот. Ошол машыктыруучубуз анан айтып калды, анан бүгүн жыйын болот, эгер кааласаң барсаң болот деп. Ал эмне жыйын деп сурап калдым. Ушундай Кудайга ишенгендер чогулабыз. Мейли барайын, мен да барсам болобу десем болот деди. Анан мейли деп бардым чогулуштарына. Чогулушка катыштык. Аябай жагып калды мага. Дагы барып жүрдүм, чогулуштарына катышып жүрдүм. 3 ай бою алардын жыйналыштарына катышып жүрдүм. Мен барган жыйында бир үй бүлө жашачы. Ошол үй бүлөнүн жашоосун көрүп мен өзүм аябай чоң сабак алдым. Анткени менин жашоомдо, менин көз карашымда ал нерсе такыр өөн жана чоочун болчу. Эмнеге дегенде, ал үй бүлө биринчиден бири-бири менен урушпайт экен, аял күйөөсү. Экинчиден күйөөсү чекпейт экен, ичпейт экен, аялына кол көтөрбөйт экен. Бул нерсе мен үчүн как мындай аябай эле өөн болчу. Анткени атам мас болуп, апамды канча сабаган күндөрүн көрүп жүрдүм. Сөгүнгөн күндөрүн көп көрүп жүрдүм. Ошондуктан мен бүт эле эркектер ушундай болсо керек деген ой менин жүрөгүмдө калып калыптыр да. Анан ошол үй бүлөнүн үлгүлүү жашоосу мени мындай ого бетер тарта баштады да, кызыктырып. Анан жыйындарына барып жүрдүм, китептерин окуп жүрдүм. Анан бир күнү Инжил китебин сурадым, мен да алсам болобу деп, окусам болобу деп. Анан макул деп беришти. Ошентип Инжил китебин үйгө апарып окуп жүрдүм.
Акыры 3 ай бою Кудай менен иштешип, 3 айдан кийин мен түшүндүм канчалык деңгээлде менин абалым оор экенин. Бирок ошол абалдан мени бир гана Ыйса Машаяк аркылуу чыгаарымды түшүндүм. Анткени Кудай бүт дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун айкашкан жыгачка курмандыкка кун төлөп бергендигин түшүндүм. Анткени күнөө үчүн жаза өлүм дейт. Ал эми ошол биз адамзаты өлбөшүбүз үчүн Ыйса Машаяк айкашкан жыгачка барган экен. Биз үчүн өлүп, 3-күнү күнү тирилип, анан бүткүл адамзатка өлгөндөн кийинки жашоо бар, өлгөндөн кийин үмүт бар экендигин далилдептир. Ошондон улам мен дагы күнөөлөрүмөн кечирим сурап тооба кылыш керек экенин түшүндүм. Ошентип 1999-жылы 15-октябрда 5-күн болчу, жума күнү. Ошондо мен да чогулушка катыштым. Ошол күнү чогулуш бүткөндөн кийин кызматчы аркылуу Кудай тооба кылууга чакырды, тооба кыл, күнөөлөрүңөн кечирим ал деп. Анан ошол күнү мен чөгөлөп, тизе бүгүп Кудайдын алдында тооба кылдым, Кудайдан кечирим сурадым. Ошондон баштап Кудай менен жашаганга аракет кыла баштадым. Кудайдын өзгөчө батасы бул болду. Тооба кылгандан кийин менин жашоом мындай таанылгыс өзгөрдү десем болот. Анткени Кудайга ишенгенге чейин деле жаман иштерди таштаганга аракет кылчумун. Мисалы тамекини, насыбайды, пиваны, аракты, пиваны өзгөчө жакшы көрчүмүн. Бирок такыр күчүм жетчү эмес. Бирок качан мен Ыйса Машаякка ишенип тооба кылгандан кийин ал нерселер өзүнөн өзү калып калды. Мен алар менен күрөшкөн да жокмун жада калса. Буга чейин ушунчалык сүйүп ичип жүргөн ичимдикти жытын көргөндө эле мен жүрөгүм айланып кускум келип кетти да. Ошондо мен түшүндүм да, бул Кудайдын керемети, Кудайдын улуу иши. Мен жашоомдо ошол күнөөнү алып таштады дагы, ошол күнөөгө карата мага жийиркенич салып койду. Ошентип Кудай батасын берип, ушул күнгө чейин Ыйса Машаяктын жолундамын. Ыйсаны ээрчип жашаганга аракет кылып атам. Ыйса бул бүткүл адамзат үчүн курмандык козу катары чалынган курмандык десем болот. Анткени Ыйса Машаяк аркылуу биз түбөлүк өмүргө ээ боло алабыз. Ыйса Машаяк аркылуу бүткүл күнөөлөрүбүздөн кечирим ала алабыз. Анткени биз күнөөдөн жакшы иштерди кылуу менен же кандайдыр бир имараттарды салып берип коюу менен биз күнөөдөн тазалана албайт экенбиз. Бир гана Кудайдын алдына келип тизе бүгүп Ыйса Машаяк аркылуу кечирим ала алат экенбиз. Ыйса Машаяк аркылуу берилген түбөлүк өмүрдү кабыл алуу менен гана биз түбөлүк өмүргө ээ боло алат экенбиз. Кудай батасын берип, ошондон ушул күнгө чейин алкыштап келатат. Мындан ары дагы ошол адамдарга Ыйса жөнүндө жакшы кабар айтып бергенге аракет кылып келатам. Анткени Ыйса жөнүндө айтып берүү бул биздин милдетибиз, биздин жоопкерчилигибиз. Анткени мен өзүм эле ушул жакшы нерсеге ээ болуп калып, мен өзүм эле ушул түбөлүк өмүргө ээ болуп калып, анан отуруп калбастан мен ошол жакшы өзүмдүн башыман өткөргөн ушул жакшы нерсени, кечиримди, түбөлүк өмүрдү, кубанычты, жүрөктөгү түбөлүк тынчтыкты мен эми башкалар менен да бөлүшкүм келет. Анткени ким Ыйса Машаякка ишенип тооба кылып жүрөгүн Кудайга арнаса, Кудай ага түбөлүк тынчтык берет жүрөгүнө, Кудай ага түбөлүк өмүр берет. Ошол чыныгы бакыт. Мен ушуну өзүм башыман өткөргөндүктөн мен ошону башка адамдарга дагы сунуш кылып, башка адамдарга дагы айтып бергенге аракет кылам. Жана ушул күнгө чейин аракет кылып атам. Ошол Кудай батасын, тынчтыгын бере берсин.